Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Проект не сахар, меня зовут Умар Даданов. Мен жаным кеткен нерсе эмне үчүн кыргыз эли именно ушундай тамак ашты жегенге татыктуу. Эмнеге ушундай талапка жооп бербеген жерде жегенге татыктуу да. Ошого жаным күйөт да. Эмне үчүн кыргыз эли биринчи орунга чыгыш керек? Бөөрүк алмаштырууда, боору алмаштырууда. Эмне үчүн кыргыз элинин кичинекей балдары больницага толуп калыш керек? Кичинекей балдар ооруган. Как вас дела? Проект не сахар, меня зовут Умар Даданов. Можно пройти в кухню? Вас Медина зовут, да? Минуточку. Здрасте. Как вас дела? Проект не сахар, меня зовут Умар Даданов. Можно пройти в кухню? Сейчас и старшего администратора позову. Этот халат. Можно, пожалуйста? Ну, не знаю. Не сахар беруші, мен атым Умар Даданов. Аке, достор, император деген. Бұл жақта китайский кафеге келдік. Бұл жақтан баяғы эле мен тарткан китайкалардагы эле жерде турат, колдо. Достор, монт жазалат экен бул жактан. Бул эмне? Вареники? Жок, пельмени. Пельмени экен, ушундай шартта жазылат экен. Телефондор эмне турат экен? Пельмени. За кухню кто отвечает? Можете позвать, пожалуйста? Аке, достор, мякта лишний предметтер что-то көбүрөөк экен да бул жакта. Вытяжки мечи. Мен мурунку выпусктарда тарткандарга караганда нормально. Бирок булардын ушундай температурада сакталыш керектиги комнатный температурада. Анан элге чыкканда кандай влиять этет, ошонусун да караш керек да. Биякта чечилдери карап коюңуз да. Ачык турат. Вот эти, пожалуйста, уберите. 10 сантиметров от пола должно быть. Любая продукция. Любая. Не считая то, что оно в упаковке или все такое. Вот здесь посмотрите, как у вас грязно. Бұл 2 жұмада бір жолы болғанға оқшашпайды ғой же. Мияқтар тарат қой. Эми достар, мындай кичине түшүнсө болот, анткени бул жакта май аябай көп колдонот. Бул жакта да от күйөт, ошон үчүн от күйөт. Анан ошонун айынан кетинде накиптер болот да. Бирок 2 жумада бир жолу жууганда мынчалык болбойт болчу. Бұл жер жудуртуп коюңуздар да эже. Өзүңөргө эле жакшы болот да ушул жер жуулсачы. Карасаңыз тетигине эжеке. Противно го, эми өзүңүзгө деле туурабы? Качан жуулганын ким билет? Эмне үчүн мен ошого таң калдым. Эмне үчүн кыргыз эли деген ушундай талапка жооп бербеген жерде тамак жеш керек депчи. Таза жерде жесек болбойбу я? Мынакей достор, үстү ушундай акыбалда, анан ушул жерден тамак аш жазылат экен. Үстүнө кандай гана микробактериялер түшөт. Мынакей достор, эч кандай аннотация жок, маркировка жок, бир да кыргыз тилинде эч кандай сөз жок. Кыргыз тилинде эмес, даже орус тилинде сөз жок экен достор. Бул эмне деп жазылып турат, мисалы билбейсизби? Кытайча жазуу экен, бир байкенин сүрөтү бар экен. Кайрылы шыпыргы. По сан нормам вообще нельзя, девушка. Старший администратор, наверное, у вас 3 администратора, да, получается? Да. По сан нормам вообще нельзя в кухню вот такие вещи. Можете убрать сразу? Потому что здесь блюда стоят, люди кушают. Пожалуйста. Мияктарды карап койгула достор. Эти бурчтарынан бар экен. Мынакей, бул продукция каяктан келген, эмне болгону кайра эле билинбейт. Император деген биз азыр кафенин ичиндебиз. Биякта телефондор турат, лишний предметтер аябай көп. Бияктар Мартин идиш-аяк жууганга экен. Так, 18.02 2023 дейт. Срок годности тууралуу экен. Номер партии, дата дейт. Так, кыргызча жазуу жок экен. Мен барбы кыргызча жазуу? Жок, кыргызча жазуу жок экен. Тоже мындай продукция негизи сатылып туруп, анан бул жакка келбеш керек болчу. Оны тартып койчу, bunun için girin.
Бияктар тартсаң, бул жер болттор жүрөт. Бул жерде неме жүрөт? Эмне? Починник. Көрдүңбү? Ылдый жагында сразу же тамак аш, анын ылдый жагы химикат. Почему в таких условиях людям готовить? Бул да морепродукты. Креветки, балық, морепродукты. Оларда аннотация нәрсесі жоқ, соответственно. Ичин тартып кой. Бүт партияны аралашкен, полный. Ол жерде негизи ушул кухняга мындай кыргызча билген бирөөнү мындай старший кылып койсо болмок да, туурабы? Либо хотя бы орусча сүйлөгөн бирөөнү. А силер кантип түшүнүп атасыңар, работниктер? Вы их как понимаете, Милана эже? Как? Через переводчик? А переводчик где? Ушинтип эле качып кетишет. Бул жакта карап койгой достор. Анын аркасын тартып кой. Эми муну достор ушул жерден тамак жасап аткан маалда ушундай кир болушу мүмкүн да. Анысы мейли. Анан муну эле аркы жагын эле тартып кой. Канчадан бери жуулуп эле экени ошондо эле билинет да. Бул жакта болсо утка экен. Бул уже скоропорт болуп эсептелинет достор. Бияк тартып койчу кандай түрдө турганын. Ушундай жерде турат да булчу. Биякта сакталбаш керек да. Биягында плоскогубцы жүрөт. Мен выпускаларымды айтам го, плоскогубцумда кириң карачы. Жана выпускаларымды айтам го достор. Биякта эмне машина жасайбы деп ошондой эле экен го. Карачы мынакей. Карачы тиги жерлер. Мен анда вентилятордун кирин карап коюңуздар. Бери жана обогреватель турат, биякта балыктарды карап кой. Балыктарды карап коюңуздар. Байкуш балыктар. Лишних предметов очень много. Үстүн тартып койчу. Үстү такыр эле оборту болгон эмес болуш керек. Биякта карап койгой достор. Кийим илгич да жүрөт. Келсеңиз, билгиз. Ону карап коюңуздар достор. Бул жакта бир дагы орусча сөз жок. Кыргызча дагы сөз жок. Бүт эле кытайча экен. Дата изготовлениясы жазылыптыр. Бул жакта 22.01.03 дейт. Анан ушундай количестводо экен да бүт барты. Мен жаным кейткен нерсе, эмне үчүн кыргыз эли именно ушундай тамак ашты жегенге татыктуу. Эмнеге ушундай талапка жооп бербеген жерде жегенге татыктуу да. Ошого жаным күйөт да. Эмне үчүн кыргыз эли биринчи орунга чыгыш керек? Бөйрөк алмаштыруудан, боор алмаштыруудан. Эмне үчүн кыргыз элинин кичинекей балдары больницага толуп калыш керек? Кичинекей балдар ооругандар. Окей, достор, бул жагы склад экен. Продукция жерде турат баягы. Баягы болсо суусундуктар экен бүт барды. Биякта перемешку турат. Эми булар деген кичинекей эле нерселер да, достор. Бул жагында мындай нерселер бар экен. Негизи булардын баарында да маркировка болуш керек болчу да. Здесь можете ответить на вопрос? Да, я отвечу. 10 сантиметров выше должно быть от земли. Ну да, это я уже услышала. Все? На кухне, Здесь да. тоже? Да, я поняла все. И там телефоны стоят у вас на кухне тоже. Ладно? Да, на кухне. Мынакей достор, бул деген ЖК Пудовкина магистраль жактагы император деген ресторан кен, Хого деп жазылуу экен. Эми ичин өзүңүздөр көрдүңүздөр.